Урматтуу кесиптештер, саламатсыздарбы? Мына мен бүгүн гуманитардык навигатор тексттен маанеге деген профилге чейинки даярдоо программасын сунуштайм. Мында эмне үчүн навигатор? Анткени биз 8 класстын окуучуларына маалымат деңизинде адашып калбоого, тескерисинче гуманитардык чөйрөдө туура багытты тандоого жардам беребиз. Биздин башкы максат балдар тарыхчы болобу, журналист болобу, чечен сөздүн чебери болобу, редактордордун ролдорун сынап көрүү үчүн атайы чөйрөнү түзүү. Бул заманбап коомдун сын көз караш менен ойлонгон жана маалымат менен иштөөгө жөндөмдүү болгон адистерге болгон суроо талабына практикалык жооп болуп саналат. Биздин негизги идеябыз эмнеде? Тил болобу, тарых болобу, адабият жана медианын синтези. 68 сааттык жандуу интерактивдүү иш-аракет болуп саналат. Биз текст менен билимдин булагы катары иштөөдөн тарыхый инсандардын жана коомдун тажрыйбасын анализдөө аркылуу сөздү таасир этүү куралы катары карайбыз. Акырында жыйынтыктоочу модуль ал кандай? Ал медиа сабаттуулукка жана санарип изине арналган. Бул бүгүнкү күндө өтө актуалдуу болуп саналат. Ар бир модуль реалдуу продукт менен аяктайт. Тактап айтканда, аналитикалык маалыматтан эссеге, коомчулук алдындагы дебаттарга жана жеке долбоорлорго чейин балдарды өстүрүү. Бул жөн гана окуу эмес, бул кесиптик сыноо болуп саналат. Мындагы негизги айырмачылык кайсы? Биз балдык системадан баш тартабыз. Баалоонун ордуна калыптандыруучу баалоо, өнүгүүнүн баланын өнүгүүсүн каттоосу жана жетишкендиктердин портфолиосу. Окуучулар базалык деңгээлден илимий изилдөө деңгээлине чейинки жолду өздөрү көрүп турушат. Гуманитардык навигатор бул келечектеги кесипке багытты аң сезимдүү тандоо үчүн атайын трамплин. Биздин материалдарды колдонуңуз, урматтуу мугалимдер. Окуучулар менен бирге эксперимент жүргүзүңүз. Ал эми филологиялык билим берүү лабораториясы тарабынан иштелип чыккан методикалык сунуштар программаны оңой ишке ашырууга силерге жардам берет. Эмесе жаңы окуу жылында жаңы ийгиликтерди каалайм.